Ардыгыбыз бекер отурганда кайдан жайдан ширеңкенин данын таап кулагыбызды чуккубуз келет. Анткени кычышат. Негизи бул туура эмес иш аракет. Бир катар көйгөйлөрдү пайда кылышы мүмкүн, ооруларга алып барышы мүмкүн. Негизи ширеңкенин даны ошол баш жагы уулуу болгон үчүн дагы анын зыяны көп. Эгерде сиз ошол кулак тазалагыч ошол учунда пактасы бар, ошо менен тазаласаңыз деле кулактын ичиндеги кулуктар бир жакка чыкпай эле сыртка, андан ары түртүлүп мээге чейин абдан чоң зыяндарды алып келиши мүмкүн. Ошондуктан кулагыңыз кычышса дагы ага көңүл бурбай коюшуңуз керек. Чындыгында кулак өзүн өзү тазалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ, табияттан ал ушундай жаратылган. Эгерде кулагыңызды чындап тазалагыңыз келсе, жөн эле пахта алып кичинекей, анын сырт жагын гана колуңуздун сөөмөңүз жете турган жерден бери аракка чейин эле арчып койсоңуз жетиштүү болот. Негизи мунун деле аткарыштын кереги жок. Ошол нерсени дагы билип коюшуңуздарды кааладым. Эгерде чындап көбүрөөк кулак кычышканына чыдабай баратсаңыз, же болбосо бул нерсе кайра кайталана берсе, албетте дарыгерге кайрылып, ал аркылуу гана тазалатып алуу сиз үчүн пайдалуу болот.